bunu. Var ya. Allah rahmet. Uzatan emir. Батиев Курманбек Сарыевич. Bugün uşul esalуу bagында siz менен жолугушуу үчүн Кара Суу, ошондой эле Араван районунун өкүлдөрү, урматтуу ардагерлер, аялдар, жаштар, сиздин ишенимдүү адамдарыңыз. Ак жол элдик партиясына шайланган депутаттар. Çok rahmat, çok rahmat. Ününgörді аяғыла кішіне. Мүмкін ырдайсыңардағы керек болып қалар. Саламатсыздарбы, урматтуу ағайындар, туғандар. Саламатсыздарбы, дағы бір жолу. Биринчи кезекте сиздер менен жолугушуп атканыма абдан кубанычтуумун. Ушунчалык жылуу, кызуу тосуп мени бир топ толкундатып да жибердиңер. Рахмат. Бул деген ушул мындан 4 жыл мурун шайланганыбызда мен айттым эле. Астыбыздагы татаал мезгилдер боюнча, оор маселелер боюнча ошондо сөз кылган болчумун. Чын айтканда, урматтуу шайлоочулар, биз башыбыздан татаал мезгилди өткөрдүк. Аны өзүңүздөр жакшы билесиңер. 4 жылдын ичинен жарымы 2005-ден баштап 2007 жылдын ортосуна чейин
митинг пикеттер менен өтүп кетти. Ачык айтыш керек, кыйын мезгил болду. Мен үчүн да, сиздер үчүн да, баарыбыз үчүн кыйын мезгил болду. Бирок акылдуулук менен, сабырдуулук менен ошол татаал мезгилден аман эсен чыктык. Бул деген ачык айтканда оңой болгон жок. Баарыбыз үчүн. Эми мына карап көрсөңүздөр, 4 жылдын ичинде мамлекеттин бюджети 3,5 эсеге өстү. Эгерде 2005 жылы 18 миллиард сом болсо, быйылкы жыл мына буйруса 60 миллиардка чейин чыгат деп күтүп атабыз. Бул 4 жылдын ичинде мамлекеттин бюджети 3,5 эсеге өсүш, бул абдан ачык айтканда чоң жетишкендик, чоң ийгилик бул. Бул да оңой болгон жок. Эсиңиздерде бар болуш керек. Биз шу бийликке келгенде айттым эле. Кыргызстанда коррупциянын деңгээли аябай бийик болуп, ошол 7-чи кабаттын башынан подвалга чейин түшүп кеткен деп. Бүт тармактар боюнча сиңирилип кеткен. Мына ошол коррупциянын бир топ деңгээлин ооздуктаган үчүн мамлекеттин бюджети мына 3,5 эсеге өсүп атат. Бул биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү ушу саясий стабилдүүлүктүн негизинде мына акыркы 2 жылда болуп аткан ийгиликтердин бардыгы ошого байланыштуу. Саясий стабилдүүлүккө биз кантип жетиштик? Жанакы ызычуу кылган парламентти тараткандан кийин жаңы шайлоо кодексинин негизинде биз жаңы парламент шайлаганбыз, урматтуу агай туугандар. Ошол партиянын тизмеси менен шайланган парламент келгенден кийин жанагындай уру болуп бөлүнбөй, кокту болуп бөлүнбөй, Кыргызстандын элине, мамлекетке кандай мыйзамдар керек? Элдин турмушун оңдош үчүн кандай чаралар көрүш керек? Мына ушул багытта иштеген парламенттин негизинде биз саясий стабилдүүлүккө ээ болуп, өкмөт менен биргелешип булар жакшы, мындай жемиштүү иштеп атат десем мен жаңылышпайм. Ошонун мына бүгүн Кызылкиядагы цемент заводду ачтык. Бүгүн ишке берилди. Бул чоң ийгилик туугандар. Эгерде 2 жыл жанакындай митинг пикеттер болбогондо, ошол Кызылкиядагы цементный завод 1 жыл мурун ишке кирет эле. Мына ошода тоскоол кылып 1 жыл кеч болсо да бирок мына бүгүн бердик. Буйруса августтун 1-10-на чейин 8-9-10дорунда биринчи продукция чыгат. Мына азыр клинкер чыга баштады, эми цемент чыгат. Бул цемент заводдун бир гана Баткен областы эмес, жалпы түштүк регион үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн салым абдан чоң. 1 миллион тонна цементти азыркы мына ушу биринчи кезеги бергенге даяр. Биринчиден, экинчиден бул жерде иштеген жумушчулардын саны азыр 1,5 миңге жетишип атат. Мына мындан кийин ишке киргенден кийин цементти, ушул цемент заводду камсыз кылган биздин көмүр өндүрүшчүлөр дагы жумушчу орундар пайда болот. Демек, көмүр тармагындагы бизде иштеген биздин өндүрүшчүлөр дагы иши көбүрөөк болот. Анан бул цементный заводдун өзгөчөлүгү, эгерде барып көрөсүңөр, бир көргөлө кызыгып, бул жердин үстүндө турганы бул өзүнчө аябай чоң мындай ири ишкана болду. А бирок эсиңерге алып койгула, жердин астында да андан да чоң немелер, сооружениялар курулган. Ошондуктан бул абдан чоң өнөр жайга тиешеси бар завод. Экинчиден, мунун технологиясы абдан жакшы. Цементтин сапаты, анан эң негизгиси баасы дагы ачык айтып коюш керек. Азыркы мисалы үчүн кант заводдо чыгып аткан цементтин баасына караганда жок дегенде 1,5 эсе, 1-2 эсе арзан болот. Себептен ал көмүр менен иштейт. Ошондуктан бул дагы сиздер үчүн жакшы. Мына азыр бүт региондорду кыдырып жүрүп көрүп атпаймынбы? Жанакындай бузулуп калган дубалдарды оңдоп, үйлөрдү салып, эми кичине турмуш оңголо баштаганы көрүнүп турат. Ошондуктан мен ойлойм, мына цемент дагы көбүрөөк болсо, арзаныраак болсо,
жанагы кичине ушуга умтулуп бир бала чакама үй салайын, коромду кичине оңдоп алайын дегендерге дагы жакшы мындай бир негиз түзүлүп калды деп айтсам болот. Экинчиден, мына жакында эле Камбар атага барып келдик. Камбар атаны дагы мына көрүп 1 жыл мурун болдум эле. Бул улуттук стройка туугандар. Бул чыныгы айтканда эгерде мындан бир 4 жыл мурун кыргыздар ушинтип гез курат экен дегенде ишенбейт эле көпчүлүгү, күлөт болчу. Себеп дегенде Кыргызстан ушул жалпы дүйнөлүк аренада бир кандайдыр бир жакыр, алсыз мамлекет болуп, ушундай бир психология түзүлүп калган. Азыр болсо мына карасаңар, Камбар ата экини өзүбүздүн күчүбүз менен куруп атабыз, өзүбүздүн акчабызга куруп атабыз. Эч кимден бир сом карыз алган жокпуз. Бул ГЭСтин биринчи очерети быйыл буюрса биринчи агрегаты декабрь айында беребиз деп турабыз. Бул дагы мындан кийин биздин электр энергия менен толук камсыз кылганга өзүбүзгө, андан ары чет өлкөгө экспорттогонго да жакшы шарт түзүлүп атат. Анан быйыл буюрса Камбар ата бирди мына Россия менен бирге баштайбыз. Бул боюнча да азыр сүйлөшүү иштери жүрүп атат, негизинен маселелер чечилип бүткөн. Мунун бардыгы, урматтуу агайын туугандар, Кыргызстандын экономикасына абдан чоң пайда тие турган ири ишканалар. Ошондо Камбар ата 2, Камбар ата 1, Кызылкиядагы цемент завод, жанагы таш көмүрдөгү кристалл завод деп угуп жүрсөңүздөр керек. 20 жылдан бери ишке берилбей келген ушул завод. 20 жылдан бери кимдер гана аракет кылбады ишке киргизгенге. Мына эми ишке кирди. Таш көмүрдөгү кристалл завод бул дүйнө жүзүндө где-то бир ушу 9-10 гана мамлекетте ошондой заводдор бар. Мына биз ушундай аренага чыктык азыр, урматтуу агайын туугандар. Биз сыймыктансак болот. Таш көмүрдөгү кристалл заводдон чыккан продукциянын дүйнөлүк рынокто керектүүлүгү, мунун сапаты, мунун келечеги абдан чоң. Ошондуктан эми мындан кийин буйруса биз бир гана ушу агрардык өлкө болбостон жанагы электроника тармагын өнүктүргөнгө азыр жакшы шарт түзүлүп атат. Муну да эске алып, мен ойлойм жанакы бизден мурунку жетекчилер айтчу эле, биз жакыр мамлекетпиз, бизде нефть жок, бизде газ жок, ошондуктан биз өнүкпөй өтөбүз деп. Жок, тескерисинче мына жаңы бийлик далилдеди. Бизде эң чоң ресурс, эң чоң потенциал бул биздин элибиз. Мына көп ишенбей келген Камбар ата 2-ни баштаганда кандай болот экен деп. Кызылкияда цемент заводду баштаганда да көп ишенбей келген. Баткендин жолдорун оңдой баштаганда дагы кээ бирлер күлгөн. Коңшуларыбыз, булар азыр 1-2 километрди оңдойт, анан токтойт, акчасы жок, булар иштегенси жок деп. Мына Баткен областына азыр эч кимге көз карандысыз өзүбүздүн жер менен жүрүп калды. Цемент заводду ишке бердик. Кристаллды бердик. Камбар ата 2-ни быйыл беребиз. Теги Чүйдөгү Кара-Балта шаарында Токен комбинаты бар. Быйыл ошол Токен комбинаты Союз мезгилинде чыккан деңгээлге чыгып атат, кубаттуулугу боюнча. Бул да оңой болгон жок. Ушунун бардыгы, урматтуу агайын туугандар, эмне себептен болуп атат? Ушунун бардыгы Кыргызстанда эң биринчиси саясий стабилдүүлүктүн негизинде. Экинчиден, жогорку кеңеш менен өкмөттүн ортосундагы мамиле. Бүгүн чыныгы айтыш керек, өкмөт менен жогорку кеңеш мындай жигердүү иштеп атат десем жаңылышпайм. Ошолордун катарында аткаруу бийлигинде иштеп аткан айыл өкмөтүнөн баштап, райондун жетекчилери, областтын жетекчилери, республика чейин ушул аткаруу тартиби бир топ бийигирээк болуп, жанагы биз айткан эл бийлик эмес, бийлик элге кызмат кылсын деген ушул биздин саясатыбыз иш жүзүнө эми аша баштады. Эми ачык айтканда оңой болгон жок, себеп дегенде ошол кыйкырык өкүрүктөргө карабай мен мамлекет башчысы катары жана менин бүгүнкү командам ушул бардыгыбыз кой булар убактылуу бүтөт баары бир. Биз өзүбүздүн саясатыбызды алып бара берелик деп мына бүгүн ушуга келип атабыз. Эми туура түшүнгүлө, мен бул жерде астыңарга чыгып алып эле жалаң эле мактанып айткан жерим жок. Бунун бардыгы аткарылган иш, көзгө көрүнүп турган иш. Анан бүгүн Кыргызстанда бир да область жок, жолдор оңдолбой калган. Биягы Нарындан баштайлык, Нарындан баштап Баткенге чейин. Өткөндө ат башыда жолугушууда эл менен жолугуп атсам, ат башылык туугандар айтып атпайбы? Курманбек Салиевич дейт, эми дейт, Оштун жолдорун бүтүрдүңүз дейт, эми биздин да жолдорду оңдоң дейт. Мен аларга түшүндүрүп айттым, ай туугандар дедим, Баткен деген бул чек ара область.
Баткенде жашаган элдин азабын ошол жерде жашагандар билет. Чегарадан кандай өтүш, постордон кандай өтүш туура түшүнгүлө. Ошондуктан тиякта көбүрөөк көңүл буруп, ошондуктан жолду бүтүрдүк. А эми мына азыр Бишкек нарын Торгар жүрүп атат. Ош Сарыташ Иркештам жүрүп атат. Талас Сусамыр жүрүп атат. Ысык көл Түп Кеген жүрүп атат. Бардык аймактарда жол проект иштеп атат. Мунун бардыгы биринчиден биз чет өлкөдөн алган техникалар негизинде да болуп атат. 2007 жылы 250 жаңы техника алдык. Жол курушуу техникалар. Булардын баары талкаланып сатылып кеткен болчу. Мына ошолордун баарын алып өзү оңдоп атабыз жолдорубузду. Эми ачык айтыш керек, 15 жылдын ичинде Ош, Бишкек, Оштон башка жолдор каралбай калган. Борборубуз баш болуп Бишкегибиз. Азыр мына көрөсүңөр буюрса, күзгө чейин Бишкекке барсаңар, Бишкекти да тааныбай каласыздар. Бул жактагы жолдорду карап көрсөңөр, өткөндө Гүлчөгө барып Ош Сарыташ Иркештам жолун көрдүм. Эми сыймыктансак болот. Тоонун арасында жол, мына Бишкек Ош кандай болсо, ошондой сапаты. Буюрса эми абайлап жүрүш керек да, анан биздикилер баягы катуу айдагандар да бар. Абайлап жүрүш керек. Жолдорубуз жакшы болуп калыптыр эле, газды баса бербей абайлаш керек, секинирээк жүрүш керек. Кудайга шүгүр деп. Антпесе да болбойт. Муну азыртан айтып коюшум керек. Себеп дегенде биз жаман жолдо жүрүп көнүп калганбыз да. Машинебиз аяп акырын жүрүп. Анан жакшы жолго чыкканда бу басса болот экен деп, ошондуктан мен суранат элем, абайлап жүрсөк. Анан эми жакын арада мына көлгө барып, Ысык көл областында болгондо дагы ушу түштүк тиги көлдүн жээгинде көптөн бери жүрө эле келем. Аябай жолдор дагы ал жакта да болбой калыптыр. Ал көлдүн жолун ошол көлдүн жээгин бүтүрүш боюнча эмки жылы баштайбыз деп ал жактагы биздин туугандарга да түшүндүрүп бердим. Эми мына бул буюрса 2010 жылы Ысык көл областынын жолун баштайбыз. Тегерегин, көлдүн тегерегин жакшынакай деңгээлге алып чыкпасак, ал да болбой калды. Мунун бардыгы болуп атканы жаралуу, ушу иштердин баарын аткарып аткан себеби мүмкүнчүлүк, каражат бар азыр. Мамлекеттин чөнтөгүндө каражат бар. Ишкерлер үчүн, иштейин дегендер үчүн каражат бар. Мына биз $300 миллион акча алдык, өнүгүү фондунда турат. Жакын арада ушул өнүгүү фондун жанакы конкурстун комиссиясы өтүп, жетекчилерин, башкаларын дайындап бүтөт эми буюрса мына бир 10 күндүн ичинде. Ушул ишкерлер биздин жеке биздин ишкерлерибиз кандай гана проектлер болбосун, бизнес пландары менен көптөрү түштү уже. Ушуларды жакшыраак карасаңар акча бар. Анан биз азыркы кабыл алынган мыйзамдарды карап көрсөңүздөр. Мунун бардыгы бир гана ошол багытта жасалып атат. Мындан ары дагы биз бул жолдон тайбайбыз, колдон келишинче бүт аракеттерди жасай беребиз. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул мектептер боюнча мына карап көрсөңөр, эгерде 2005 жылга чейин бир жылда бир где-то 10 мектептин тегерегинде курулган болсо, азыр биз акыркы 2 жылда 200ге жакын жаңы мектеп курдук. Мен жанагы ремонттогондорду айтпай эле коеюн. Эми азыр биздин эл мындай талап кой, мектеп курса, мен айттым эле спорт зал менен куралык деп. Мына спорт залы менен колдон келишинче компьютерлерди берип атабыз. Мунун бардыгы мындан ары да уланмакчы. Бирок биз мектептерди эле санын көбөйтө бербей, мындан ары ушу билим берүү жагын сапатында карашыбыз керек. Бул жакта бизде чоң проблемалар бар. Ал боюнча да мен сөз кылганмын. Эми мындан ары дагы реформа боюнча билим берүү тармагына, укук коргоо системасына, сот системасына реформалоого жакындап калдык. Эми аябай элдин кыжырын келтирген бул сот тармагы болгон. Аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул Кыргызда бекеринен айтпайт, Кудай милиция менен больницадан сактасын деп. Сотторго кимдин күнү түшкөн болсо, аны жакшы билесиңер. Кандай гана азаптар башыңардан өттү. Буга чейин сот ачык айтып коюш керек. Кимдин акчасы көп болсо, кимдин чөнтөгү калын болсо, ошол тарапты колдоп чечим чыгара берген, эч кандай жоопкерчиликке тартылбай келген. Азыр карап көрсөңүздөр, акыркы 1 жылдын ичинде канча сотту кызматтан кетирдим. Бир тобун жоопкерчиликке тартып атабыз. Булар дагы эми кичине сезденип калышты. Азыр ошондой рычаг бар бизде. А буга чейин ачык айтып коюш керек, жок эле. Мен ойлойм, сот системасында дагы чоң реформалар күтүлүп отурат. Ана бул жерде мына аксакалдар отурат. Мен ойлойм, ушул жанакы аксакалдар сотунун даражасын кичине көтөрсөк деген сунуш бар. Кандайча? Жанагындай майда чүйдө кылган кылмыш үчүн
милицияга апарып тыгы бербей, андан ары түрмөгө отургандан кийин ал жактан оңолуп келиши кыйын. Аксакалдар соттун алып өткөрүп, аксакалдар соттор өзүнүн чечими менен элдештирсин, элдештире албаса көчөгө чыгып, көчө шыпыртыш керек, арыктарды тазалаш керек, каналдарды курдуруш керек. Иш кылып эл көрсүн да, мына бул мыйзамды бузган, мына аксакалдар соттун чечими менен мондай иш аткарып атат деп. Анан баары эле болор болбос майда чүйдө кылмыш менен түрмөгө тыга берген мен ойлойм туура эмес. Ал эми чоң мындай бир баягындай чоң катуу кылмышкерлерди аларды сөзсүз. Бирок айыл чарба тармагында өткөндө мен Суу Самырда семинарда айттым эле, 5 демилгемде ошону айтып бергем. Кайталабайын, бирок биз илгерки жанакы МТС корпорация бюджеттен каралган жана каражаттар негизинен айыл чарба продукциясын өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдөн түздөн-түз сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул да жагынан анда бул продукцияны өтүшү кыйыныраак болот. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде көп жасай турган иштерибиз бар. Мен ойлойм, жакшы кою жок болду. Ошолорду алдын ала мындай чара көрүш үчүн жанакындай страхованияга барсак жакшы болот. Бул маселени чечүү боюнча да бюджеттен эмки жылга 100 миллион сом акча каражат каралып атат. Эми дагы бир айтып кетчү нерсе, бул мынабу биздин ушул айрыкча айыл чарба тармагында иштегендер ушу өздөрүнүн продукциясын өндүрөт. Маңдай тери менен жерди айдайт, себет, өндүрөт, анан сатканы келгенде кыйналат. Ошондуктан жанакындай проблемалар түзүлбөш үчүн ошол гос закупканы иш жүзүнө киргизебиз буюрса. Анан орусча айтканда кластерный принцип дейт. Кластерный принцип дегенин себеби эмнеде? Ушул продукцияны айыл чарба продукциясын өндүргөн, анан аны кайра иштеткен, анан кийин упаковка кылып саткан бир компания болсо, эми ар кимдин колунан сатууда келе бербейт да, туурабы? Кээ бир мал чарбачылыкты билет, кээ бир дыйканчылыкты билет, анан сатышка келгенде колунан келбейт. Ортомчулар келет, арзан баада сатып кетет. Ошондуктан ушундайга жол бербеш үчүн жанакындай принцип менен түзөбүз. Анан майдаланып кеткен чарбалар, кооперативтерди түзүү боюнча айтып келгенбиз. Эми мына буга да мыйзам шарт берет. Мурун налогтор чоң болчу, азыр налогтор бирдей болуп калды. Тигиндей кооперативтер менен анан жанакындай физический лицолорго бир кылабыз буюрса, антпесе бул тармак өнүкпөй турган болуп турат. Дагы бир белгилеп кетчү нерсе, урматтуу шайлоочулар, бул мынабу биздин жаштар боюнча көп кооз жакшынакай сөздөр айтылган. Жаштар биздин келечегибиз, жаштарга жол бериш керек деп, бирок ошо менен кала берген. Акыркы 2 жылда байкасаңар, мамлекет жагынан, жеке мен жагыман президент катары спортту көтөрүү, спортту колдоо кандай болуп атат? Мына 2006 жылы Академия физкультурасында мен иш жасасаң, ошончолук көп жумуш чыга берет. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Бир үй бүлөдө карап көргүлө. Бир үй бүлөнү карап көрсөңөр, үй бүлөдө жалкоолор көп болсо, эртеден кечке жата берсе, эрте менен 9-10 турса, эчтекеси бүтпөйт. Анын кыла турган иши деле жок. Ал эми эрте туруп, көп иш жасап, активный болгондор эч качан вакыт жетишпейт. Ошондуктан бир суткада 24 саат болсо, мен өзүм принцибим ошондой. Биз жок дегенде бир 15 саат, 17 саат иштесек, ошондо турмушубуз оңолот, ошондо өзүбүздүн эмгегибиздин үзүрүн көрөбүз. Мен ойлойм, мындайга азыр толук шарт түзүлүп калды. Айрыкча мамлекет жагынан, биздин нормативный актларыбыз жагынан, мыйзам жагынан эч кандай тоскоол жок. Иш кылып эле аракет кылып, турмушумду оңдойн дегендерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Бирок проблемалар да көп, туугандар. Ар бир область боюнча, ар бир район боюнча кандай маселелер бар, эмне чечилбеген проблемалар мен жакшы билем. Суу маселелери, суга жерди көбөйтүү боюнча, жолдор, ошол эле жанакы эмгек акылар, мына көтөрүп атабыз. Мугалимдердикин көтөрүп атабыз, врачтардыкин көтөрүп атабыз. Бирок баары бир жетишсиз. Мына 2003 жылдан бери биздин мугалимдер жана врачтар жанакы педстаж менен медстажга албай келген акчаларыңарды мына эми алып атасыздар. Өкмөттүн токтомунун негизинде мына график менен түзүлүп берип атабыз. Биздин пенсионерлерибиз
Бул жерде отурган аксакалдар, энелерибиз, булар өз убагында ачык айтыш керек, абдан жакшы иштеген. Өз жанын аябай иштеген булар. Заводдордо, фабрикада, колхоз, совхоздордо эчтекесин аябай иштешкен. Анан караганда жанагындай кичинекей пенсияга чыгып калып отуруп калган бул ойлойм туура эмес. Мына эми азыр мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Азыр мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Мына социалдык фонддо 4 миллиард сом акчабыз бар. Мына 50% көтөрүп койдук. Менин ойлойм пенсионерлер пенсияңарды алсаңыздар керек. 10-июлга чейин алышыңар керек болчу. Алдыңарбы? Ошо. Ошондуктан мындан ары дагы пенсияны көтөргөнгө, эмгек акыны көтөргөнгө өкмөт жагынан, мен ойлойм парламент жагынан дайым колдоо болуп, бул иш токтобой турган иш. Керек болсо 1 жылдын ичинде 2 жолу, 3 жолу көтөрүп турабыз. Мунун бардыгы жеке менин каалоом менен, же өкмөттүк эмес, мунун бардыгы ошол экономиканын өнүгүп өсүшүнө байланыштуу болот. А жанакындай бүгүнкүдөй саясий стабилдүүлүк болуп турса, Кудай кааласа, дагы көп ийгиликтерди бирге жаратып, ушуга өзүңүздөр да күбө болосуңар деп мен толук ишендирип кете алам сиздерди. Дагы бир айтып кетчү нерсе, бул эми бирок сөз айтпасам болбойт. Биздин бул тышкы саясатыбыз боюнча биз рахмат алып коя берем плакатыңды болду. Рахмат сиз мененбиз деп рахмат. Рахмат. Тышкы саясат боюнча мен башында эле айттым эле. Бизди ошондуктан биз биринчи күндөн мамилебизди Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Кытай менен, Орусия менен негизги биз иштеген мамлекеттер менен ушулар менен мамилебизди жакшы кылалык деп аракетимдин баарын ошого жумшадым. Бүгүн ачык айтып коеюн. Жанакы мен айткан өлкөлөрдүн бардыгы бизди сыйлайт, бизди ызат урмат кылат, кыргыз элин баалайт, кадыр баркына жетет деп мен ойлойм. Себеп дегенде Biz bul mamleketler menен tegi mamleketlerдің даражасына карабай тең укуктуу мамиле жүргүзүп атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, жанакы мен айткан мамлекеттерден тышкары дагы мына бизди азыр Америкада сыйлап калды. Булар менен да бир 3 жылдын тегерегинде бир-эки маселени койдум эле, эч көңүл бурбай келди. Акыры мына база боюнча жанакындай жабылсын деп чечим кабыл алдык эле, парламент колдоп берди. Бурал моментально өзгөрдү. Сразу эле келип туруп, келгиле кыргыздар силер менен сүйлөшөлүк. Мен айттым, туура сүйлөшсөк болгудай, сүйлөшпөсөк болбойт. Авал Пакистанда да курчуп кетти, Афганистанда начар болуп кетти. Мына Пакистанда бүгүн 2 миллиондон ашык качкындар жүрөт. Афганистанды Кудай сактасын. Эгерде Афганистанды белки талибандар ээлеп калса, анда бүттү. Бул Тажикстан менен биз Борбордук Азиянын жөн эле суу жуугандай жууп кетет. Булар абдан чоң күч туугандар. Ошондуктан биз жанакында экинчи келишимге бардык. Булардын статусун төмөндөттүк. Алардын тегерегинде азыр биз аскер күчтөрүбүз турат. Жанагында каалагандай чыгып, каалагандай кирмей жок. Анан экономикалык жагы да бар. Булардын төлөй турган каражат азыр 3 эсе өсүп атат. Андан тышкары мына жакында Обаманын Американын президентинин тапшырмасы менен бир делегация келди. Аларды өзүм кабыл алдым. Алар менен сүйлөштүк. Биз айттык, эми Америка чоң өлкө. Инвестицияларды алып келгиле Кыргызстанга, жардам бергиле, бирге эле иштешелик. Биздин экономиканы көтөргөнгө жардам бергиле. Силер дедим, базадан башка эчтекеге кызыкпайт экенсиңер. Андай болбойт. Ага да макул болуп атат. Ошондуктан бүгүн биздин тышкы саясатыбыз туура багытта баратат. Биз эч ким бирөөнүн астына чөкөлөгөн жерибиз жок. Бирок баары менен тең мамиле жасап, өзүбүздү мындай паска түшүрбөй, бирок өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бийик коюп, мамлекеттин кызыкчылыгын коюп, иш жүзүн ашырып атабыз тургандар. Бул боюнча да иш астына кете бергиле. Азыркы менин кээ бир оппоненттерим айтып атпайбы, бул үй бүлөлүк башкаруу деп. Ана мен айтып атам, эми үй бүлөлүк башкаруу деген бул Акаевдин мезгилинен келе атат. Бай дежурный сөз болуп калды. Аны мен айттым, мен кеткенден кийин эмне бир холостой, бир бой президент келеби дедим. Туурабы? Мен мөөнөтүм бүтөт. Мына азыр Кудай колдоп сиздер ишенич көрсөтсөңүздөр, экинчи мөөнөткө шайласаңар,
Мөөнөтүм бүткөндөн кийин кетем. А менден кийин эмне? Үй бүлөсү жок бир жалгыз бирөө келеби? Ал деле үй бүлөсү. Ошондон муну мындай калыстык кылыш керек да. Калыстык кылыш керек. Ана мен ачык эле айттым. Бай дедим, бу мен мисалы үчүн аялымды көрүп атасыңарбы бир жерден. Же мамлекеттин ишине аралашканга, же саясатка, же кадрга аралашпаса. Барбы жокпу? Эч ким билбейт о. Татьяна Васильевна. Жүрөт унчукпай эле балдар менен. Эки уулум бар, туура анысы чоңу теге КГБда иштегениге 17 жыл болуп кетти. Раматылык Анарбек Курамаев жумушка алган. Күчүүсү Максим деген бизнесмен, алым 2-нчи курстан бери бизнес менен жүрөт. Ал эми баягындай мына бизнесте жүргөндөр билет, майда чүйдөлөр менен иш кылбайт. Ал анын бизнес эл аралык деңгээлге чыгып кеткен, эч ак эле чыгып кеткен. Ал экөөбүздү мен тиги отставкага кеткенде аны мени 2 жылдык 3 жылдык ишибизди монтип текшерип эчтеке таппай, тапканда бизди качак эле камап коет эле. Азыркы саясатчылар бирдемелерди кылып коет да, анан үстүнөн иш козголуп, баягындай полит иштери чыкса, буну саясий куундук дейт. Кандай куундук? Сен мамлекеттин чөнтөгүнө колуңду салбай таза жүр. А эмне үчүн мени камабады? Мына 2 областта иштедим жетекчи болуп. Премьер-министр болуп иштедим. А менден тапкан жокко. А таза иштесе эч кимге тие албайт. Кантип эле таза иштеген кишини апарып бир жака бирөө тыгып койсун, ай. Андай жок. Ошондуктан мен ойлойм, биз калыс болушубуз керек. Анан жанакындай сөздөрдү айтып, же болбосо үй бүлөлү башкарып, анан жанакы дагы бир немени чыгарып алган булар. Ысык көлдө каркыраны. Көп жерде айткан жок элем, айтып койбосом болбойт окшойт. Ошо каркыра маселеси каралып атканда кимдер гана чыгып сүйлөгөн жок? Саясатчылардан. Ошо саясатчылардан кээ биринен сурасаң, каркыра кайда, таластабы, көлдөбү десең билбейт эле. Бирок сүйлөгөн бардыгы. Бардыгы эксперт болуп, бардыгы аналитик болуп, ушунчалык кыйын болгон. Ой, тоба дейсиң, ой. Мен силерге түшүндүрүп коеюн туугандар. Каркыра деген бул 60 000 гектар жер. Мындай чоң жер. Бул 38-чи жылы эле президиумдун токтоо менен кыргыз менен казактын ортосунда ал чек ара давно эле аныкталып бүткөн. Ошол жерде бир участок калган. 1000 гектар тегерегинде участок. Ошол аныкталган эмес. Ошонун тегерегинде сөз болгон. Анан биздин мына депутаттар отурат. Каркырага чечиш үчүн булар барып, ошол жерде эл менен жолугуп, кандай кылсак? Анан биздин ошол жерде жашаган эл айтты. Бул жер дейт, мынабу туура, бул дейт биздики. Бирок биз бул жерди пайдаланбайбыз. Биз мына казактын жерин пайдаланып атабыз. Ошо Казакстандын жайытын биз ошондуктан бизге тигини берсе жакшы болот дейт. Анан мен казактар жөн эле бербейт да өзүнүн жерин. Алар айтты, кыргыздар анда силер могу жериңерди бергиле, биз бияктан берелик деп. Биз казактардан 1500 гектарга жакын жер алдык. Аларга өткөр бергенimiz 600-700 гектар. То есть биз жалпысынан 500 гектардан ашык жер алдык алардан. Анан муну түшүндүрбөй эле бир жагын айтып коюп, мисалы үчүн айтып атпайбы саясатчылар, каркыраны берип койду. А канча алдык? Эмне экинчи жагын айтпайт? 500 гектар берсек, а 1000 гектардан ашык алсак, эмнеси жаман? Түшүнүксүз. Ошондуктан мен ойлойм, мындай бир саясатта болобу, кандай немеде болбосун, калыс дагы бир жолу айтып коеюн. Ачык, айкын. Анан жанакындай болгондой айтыш керек да. Анан өз кызыкчылыгына бирдемени көздөп эле акты деле кара дей берген мен ойлойм туура эмес. Мен ойлойм, эмки срогум 4 жыл эмес, 5 жыл болсо керек. Я депутаттар. Эмки срок 5 жыл болсо, баягы саясатчысы болобу, жетекчиси болобу, сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баа берип келген. Себептегенде турмуш мени көп нерсеге үйрөттү. Сүйгөн деген чоң кызматтарды бердим. Премьерге чейин алып барбадымбы катарынан? Кана иштегилечи. Менден кийин келе киши премьер. Мана айнанайын иште. Анан иштей албай кетишет да, анан кийин эле айнанайын күнөөнү мындай жакшы бир тарыхый бир немелер материал чыкпай, көчмөндөр элди булар варварлар деп келген. Айым азыр мына аныкталып атат. Дүйнөнү мурун башкарган көчмөн эли болгон. Кыргыз илгертен бери көчмөн элдерине кирет. Демек ошол дүйнөнү башкарган улуттардын катарында кыргыз эли да болгон.
Биздин өзүбүзгө жараша салтыбыз бар, маданиятыбыз бар, урп адатыбыз бар. Ушунун баарын сактап өнүктүрүшүбүз керек. Айрыкча жаштарга. Мен дайым эле айтып жүрөм, чет жактан келгендерге биз аларга подражать этип, мына европейскийлер, муну европейскийлер ошолордун дережеси менен тосуп алалык дебей, нукура кыргызча өзүбүздүн салтыбыз менен тосуп алалык, көрсүн, үйрөнсүн. Ачык айтканда Борбордук Азияда жашаган улуттардын салты, урп адаты абдан бийик, жакшы, маданиятыбыз да жогору. Ошондуктан мындан ары дагы мен ойлойм, биздин ушу кыргыз элин, Кыргызстандын маданиятын өнүктүрсөк, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп мен толук ишенем. Баарыңыздарга чын ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Рахмат. Айтпагыла деп. 2000 калатыр болбогула. Мунун ичинде тоңо тержелери. Биз көргөн, бизге болуп аткан нерселер, президенттин кызмат кылып аткан нерсесин түзгөнүн ашы бар 2,5 мүнөттө бүтөт. Баштайын. Урматтуу Курманбек Салиевич, сиз бийликке келгениңизден баштап элдин экономикасы көтөрүлдү. Өссө 4-жылга караганда 2 миллион болгон болсо, азыркы 2009-жылга 13,5 миллионго жетти. Бул деген мен айтып коеюн, мен үйүмдөн чыксам 1000 бала окуй турган өзүңөр жакшы билесиңер, бул жерде кең сайрык туугандар болсо керек. Бюджеттин эсебинен. Бул дагы Кыргызстандын өтүчү болгон. Эски бийликте кандай болгон, андай болгон эмес. Окуучунун канча экендигин да билбесе керек эле болмалы. Келечек ээси жаштар үчүн көргөн камкордугуңуз болот. Айыл чарбасына болгон мамилеңиз болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Мен жашаган 9 айылда 2 бригадка, 3 бригад болсо 2ден турактыр болду. Азыр бизде Кудай кааласа 4 турактыр. Bir ayılda. Havay ayıl okurugum eseplegende kança olası. Buldaki bizden urmatlı Prezidentimiz Kurmanbek Saliyevich ayet çarpasına çakan kaparatıkke birigü tuğralı. Yürgüzülen sayasatınız kenen kulaşça ait yatar. Bizden rayonda 2000 yılın başından beri 67 kooperatif düzülüp yürüdük harekatlı odan ötüştü. Bizim Cazbur Respublika'da yürgüzüp yapılan işimizden haberdardır. El aralık arenada zor abi avroyumuzu sevdik yatalım. Okurup eli koldoy. Hurmatlı Prezident Kurmanbek Saliyevich, men juda to'g'ri aytaman, men ham qog'ozim bor edi, qarab shunday aytayin. Yaqinda qolganligini barada aytib o'tiramiz. Biz Qarasu rayonining eli, ana ota-eneleri 28.600 dan oshiq ardigerleri bu yil bo'ladigan saylovda bizning hurmatli Prezidentimiz Kurmanbek Saliyevich Bakiyevning kandidaturasini qo'ldaligini biz chechdik. Bunun negizi sabablari bor. Yilini 50%ni el jurtiga yaxshilikni o'ylamagan, oqi qarani tushunmagan mana siyosatchilar to'polonlar bilan, mitinglar bilan o'sha o'zini o'tkazgan parlamentda cho'g'ilishlarda mushtashlar bilan o'tkazdi. Bunun natijasida elde qiynaldi, bizi prezidentimizga ko'p to'sqinchilar. O'shinga qarabasdan prezidentimiz Kurmanbek Saliyevichning aqlmandligi, ishbilarmandligi, sabrdo'ligi samimiy qilamiz. Shu barligiga chidab o'tirib turib, mana ishni to'g'ri olib borganligi, kadrlarni to'g'ri tanlaganligining negizida respublikamiz bankrotga ketayotgan yeridan to'xtab, önükkan mamlakatlar qatoriga kira boshladi hozir. Mana qanday qurilishlar qilinganligini mana prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz Kurmanbek Saliyevich aytib o'tdi. Men uni qaytarish hojati yo'q. Men pensionerlar to'g'risida aytkim keladi. Shu Kurmanbek Saliyevich siz prezident bo'lib saylangan mahalingizda 700 so'mdan tegaragida pensiya oladi, o'rtacha pensioner. Respublikada. Biroq o'sha pensiyani ham 3 oylab, 4 oylab ola olmasdan, o'shinda da o'shardi haligi
Ötpey kalgan materyallar, paypaklar barmı, açıp kalgan unlar barmı, gürüşler barmı, manalarından verip biz kanday korluklardı körbedik. Öşünge de çidedik. Xuday mana nasip kılgan ekan siz prezident bolgandan keyin 4 yıl emas 2 yılını içinde mana şu narsalarga çek koyup oturup bana bugünkü günde ortaça hazır respublikamızdaki pensiyanın ko'rami 1850 so'mga jetdi. Bu paşta 3 esege yakın hazır ko'paydi degan so'z. Endi aytadiganim bizden mana bir ile Karasu rayonu 524 milyon so'mlik pensiya oladi. 524 milyon bir yılda. Alemi bundan tashqari sotsialni qo'rg'ov boshqarmasi var. İşte biz sizge işinemiz, sizge işinemiz, sizge mana shu saylovda yana 100% davut beramiz deb el yurtimiz atidan o'sha 28 milyon pensioner ota-onalarni atidan ishontiraman. Biz Qurbonbek Sayishni prezidentimiz saylaymiz. Biz prezidentimiz Qurbonbek Sayish bilan birga bo'lamiz. Apalentlar bular şun opozitsiyada yurganlar ayniqsa ko'rmasa kar uqmasligi mumkin. Biroq ular ham bola chaqasini bilib o'tadi. Biroq bizni oppozitsiya yurganlar shuni da bilmay ketadi. O'shuning uchun sizga hurmat sarish, uzoq umr tilab, omadlar tilab, mana bu prezidentlik saylovida Xudo xohlasa saylaymiz, yutib chiqib dunyodagi eng oldingi mamlakatlarning qatoriga yetkazishga Xudo sizga omad bersin, umr bersin. Söz rayonduk Урматтуу Курманбек Алиевич, урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары. Акыркы 4 жылда биздин мамлекетибиздин бардык сактоо тармагындагы жакшылыктарга көңүлүңүздөрдү буруп кетким келет. Бирок ушунун алдында бир нерсени эске салып кетким келет да. Ушул жерде миңдеген медицина кызматкерлери турат. Эсиңиздерде болсо керек, мына мурунку бийликтин кезинде биздин медицина кызматкерлери айлыктын ордуна эмнелерди гана албадык. Айлыктын ордуна самын алдык, айлыктын ордуна галош алдык. Жана калса айлыктын ордуна арак алган күндөрүбүз дагы болгон. 7-8 айлап биздин эмгек акыларыбыз кечиктирилчү. Ал эми ФАПтардын жаңы курулушу боюнча мен сөз кылсам дагы болбойт. Анткени анда курулуш эмес, капиталды оңдоого дагы бир тыйын акчалар бөлүнгөн эмес. Ушул жерде медиктер турасыңар, туурабы ушул? Эми азыркы күндөгү медицинанын абалы кандай? Мына 2005 жылдан бүгүнкү күнгө чейин медицина кызматкерлеринин эмгек акысы 3 эсеге көтөрүлдү. Биз бүгүнкү күндө бир эле ушул көтөрүлгөн айлык эмес, 2005 жылдан баштап ар бир иштеген жылыбыз үчүн кошумча эмгек акыбызды дагы алып жатабыз. Айлыктарыбыз өз убагында келип атат. Мына бул акыркы 4 жылда эле айтсам, жалпы суммасы 13 миллион сомдук болгон 18 жаңы ФАПтын имараты пайдаланууга берилди. Эми 2009 жылы 4 айдын эле ичинде мына өзүңүздөр ар бери жолдон өткөндө көрүп атасыздар, тез жардам пунктунун, сарай үй бүлө дарыгерлер топторунун бир канча ишканалары пайдаланууга берилди. Эми ушул аткарылып жаткан иштердин бардыгы Курманбек Салиевич Бакиевдин саясатынын туура жүргүзүлгөндүгүндө, талапты так кое билгендигинде, элдин камкордугун көргөндүгүндөгүн жемиши деп эсептеп кетким келет. Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу сиздин жарлыгыңыздын негизинде медицина кызматкерлеринин эмгек акыларынын көбөйүшү, биздин материалдык техникалык базаларыбыздын чыңдалышы, биздин медицина кызматкерлерине дагы ушу кыргыз элибиздин бакубат өнүгүүсү үчүн өз салымыбызды кошууга чоң түрткү берип жатат. Өзүңүздөр билесиздер, мындан тышкары жылдан жылга мына дары-дармектер менен камсыздоо жакшырууда. Бир эле мисал айта кетсем, мына жаткан эң чоң камкордугу деп эсептеймин. Өзүбүздүн бийик билимибиз менен, улук мамилебиз менен ушу биздин райондун элинин ден соолугун сактоодо, алардын өмүр шамын өчүрбөй, бакубат жашоосуна, өзүбүздүн ушу чын пейилден ак кызматыбызды өтөйт деп сиздерди ишендирип кетүүгө уруксат. Келе жаткан президенттик шайлоодо сизге өз добуштарын берет деп ишендирип кетемин.
Antiyoğunuz işinizde iyilik sağlayın. Bir işlerge to'xtalib ketsem. Murda 15 yıl içinde qanday kunga tushdik? Hurmatli cho'g'ilish qatnashuvchilari. 15 yıl içinde, oxirgi yıldары 15 yıldı. Kunimiz ap eşeke kaldı. Yerler aydalbay qalishga keldi. Mına hozirgi o'shal mezgilda azotlik удобрение GSM topmasdan qo'ng'shi mamlakatlarga o'tib GSM olamiz, удобрение olamiz deb qo'lga tushib, aqchamizni aldırıp qo'ygan kunlarimiz bo'lgan. Mına hozirgi kunda, hozirgi 5 yılın içinde her bir bazarda, her bir dükkan, her bir burçta, bulun burçunda удобрение keregince, GSM keregince. To'g'ri yoldaşlar. Mına siz şu ayıl çarvanı жақсы bilgen prezidentsiz. Siz ayıl çarvaga xizmatkerler, dikandarga uşunçalık köngül burdunuz. Arzandatılgan GSM, удобрение, jana köp yıldık mönötke teknikalarda verdiniz. Bizim rayonga keyingi 4 yılın içinde 24 teknika jana kombayn geldi. Uzak mönötke verildi. Bu dikandarda işini ondadı. Mına bizim Aravandın eli hazırkı günde dan eginlerin orup jinap el buğdaydan öz kampasına tögüp aldı. Orduna 9. yılın 23. iyulunda bola durgan Respublikamızdağı prezidentlik şaylauda Aravandın eli, Aravandın dikandarı, emgekçili eli to'lig'i menen sizi qo'lda beradi deb ishontirib ketaman. Kırgız eli üçün köp emgeklerde çevirdiniz. Biz onu düşünüyoruz. Elimizden turmuşu üçün, elimizden cirgalı üçün köp emgekler tatkardınız. Hani biz yurtbaşımızın işlerine yiğit olsun. Ömrü uzun olsun daha bir yolu. Daima şu elimiz için kan görgen atılcı kişi öldürüyorsun. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm Rahmetullah. Bak. Болушу мүмкүн. Bir birinci жолугушум мен жолугушум Таласта болду эле. Ушу Манас атабыздын жеринен баштап түлөк өткөрүп, Куран окутуп, ошо жерден баштадым эле. Ошо жерде стадиондо жолугушуу болду. Анан жанакы даярдалган кишилер чыгып сүйлөдү. 4-5 чыгып сүйлөдү да карасам кандайдыр бир şu elin bayağı boğu çıkpagандай болуп турат. Анан мен айттым, дагы сүйлөшүүлөр барбы десем, анан дагы кол көтөрүштү бир 4-5. Анан бергиле дедим. Анан бир маалда ошол элдин арасынан бир киши чыгып, аябай мындай активный кичкен келетат трибуна жака, анан аны көрүп калгандар айтат, бул аябай жеткен оппозиционер эле. Эч кимди укпаган, эми эмне дейт экен деп башын чакып. Анан жанагы киши трибунага чыкты. Трибунаға шығып, аябай мені мақтап кетсе болабы. Анан аям не дейді аяғында? Дейді туғанда, бұл кишини біз қармап қалышыбыз керек, бұл киши кетпеш керек деп. Мен бұны айтып атқаным себеби, мен жанакы айтылған жақсы қалу тілектен еш қачан мындай көкөлөп асманға учуп кетпеймін. Мен мұның бардығын тура түшүнөм, тура кабыл алам. Ошол сиздер мени мактап, мени ушунчалык бийик көтөргөнүңөрдө бұл дағы менің кейінгі президенттік мөнөтіме Құда қаласа маға дағы бір топ күчден, біріншіден, екіншіден тура түшүнгүлө. Мен шундай тарбия алгам. Баягы жакшы сөз угуп, шундай элдин ишеничи болгондон кийин аны 10 эсе аткарыш керек. Андай башкача жол жок. Ошондуктан сиздерден мындай бир ой болбош керек да. Бұл кишени биз бул кишини аябай мактадык, укту, жакты, баары кетти, анан ушу менен унутуп калат деп, андай болбойт. Кандай проблемалар бар экен мен жакшы билем туугандар. Ошондуктан тынчтык болсун, ынтымак болсун, Куда кааласа ушулардын үстүнөн барыбыз иштейбиз. Мен ойлойм, толук ишенем. Кыргызстандын келечеги абдан кең. Биз биргелешип жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Ошондуктан баарыңыздарга чын ден соолук каалайм. Үй бүлөлөрдүн ичинде ынтымак болсун, биримдик болсун, келечегибиз кең болсун, Кыргызстан өнүп өсө берсин. Рахмат. Биздин жердешибиз, өзүңүздөр билесиңер, биздин ажообуз 1 августта 60 жашка толот.
ошого арнап ыр жазган экен, ошону мен сиздерге окуп, анан ажыбызга тапшырып койсом. Чынык атанын уулу Курманбек, кыргызымдын кулунусуң Курманбек, республиканын түркүгүсүң Курманбек, карапайым элдин жүрөгүсүң Курманбек. Атыңа затың жарашкан Курманбек, элиң үчүн башын сайган Курманбек. Куттуу болсун туулган күнүң Курманбек, Кыргызстандын президентисиң Курманбек. Бул эң биринчи куттуктоо болду, али эчким куттуктай элек. Рахмат, чоң рахмат. Анда эмесе ушуну менен Бакиев